Қаралдым балам қамчыбек, қапасқа түшіп тұтылдым. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Алмагүл Алсейетова бүгүнкү койула турган Төлөгөн Касымбековдун калемине таандык Кел-кел чыгармасынын негизинде коюлуучу спектакльге даярдык көрүүдө. Алмагүл Алсейетова бул чыгармада Курманжан Датканын образын жаратат. Андыктан каарманын толук чагылдырып берүү үчүн кылдат даярдык көрүүдө. Сахнага чыгам деп Курманжан Датка апабыздын кичине штрихтерин жүргүзүп, гримдене баштадым. Гримденип атабыз, буюрса бираздан кийин ойнойбуз. Кудайым буюрса деп кичине баягы улуу инсандар да апабыздын ошол мезгилдеги образы, ошол мезгилдеги өзүнүн баскан турганы дегендей өңү баягы мурду коюлуп, өзү ушундай бир өткүр, көзү курч инсан болгон экен апабыз. Алмагүл Алсейетованын Капар Медетбеков атындагы Талас облустук драма театрында эмгектенип келе жатканына быйыл 14 жылдын жүзү болду. Облустук театр 2008-жылы түптөлгөн. Театр негизделгенден тартып эле Алмагүл Алсейетова жан дүйнөсүн театрга арнап, сахнадагы аткарган образдарынан, аларды колдогон көрүүчүлөрүнүн деминен күч кубат алып иштеп келет. Акыркы жылдары Маданият өкүлдөрүнө көңүл бөлүнүп, аларга тийиштүү шарттар түзүлүп берүүдө. Муну менен катар эле өткөн 2021-жылы эле Маданият кызматкерлеринин айлыгы 50%-га көтөрүлгөн. Айлык акынын жогору болушу театр кызматкерлерине бир топ дем күч берген. Жакшымы көтөрүлүп турган жакшы экен, стимул болот, балдар кыздар баары тең ушу жамаат негизи иштегиси келет экен, айлыкты ким эле жаман көрсүн. Ошол бир аз могу жаштарыбызга дагы бир аз көңүлүн көтөрүп, баарыбызга эле акчаны ким эле жаман көрөт. Баарыбызга кичине стимул болуп иштегин келип дегендей, аз-аздан болсо да көтөрүлүп турса бул абдан жакшы нерсе экен. Буюрса дагы бир 50% көтөрүлөт деп аны деле күтүп отурабыз. Акчабыз нормальный болуп турса дагы баягы өзүңдүн дүйнөң жылы болуп турат экен да кичине. Акчабыз жакшы деп патриот болуп келгенбиз. Бирок дагы деле ошентсе дагы кичине акча кошулуп турса өзүбүздүн жүзүбүзгө да жакшы экен. Азыркы учурда Талас облустук Капар Медетбеков атындагы драма театрында 94 кызматкер эмгектенет. Мамлекет тарабынан аларга көңүл бөлүнүп, маяналарынын көтөрүлүшү театрга жаш кызматкерлердин тартылуусуна себеп болгон. Жалаң эле ушу театр дүйнөсүнө эмес, бардык маданият кызматкерлерге өздөрүнүн жакшы өлгөсүн түзүп атат. Анткени айлык акы көбөйгөндө иштөө стимулу жогорку деңгээлге өстү десем жаңылбаймын. Колдоруна тийгени 3800-дөн алчы, ошондо 50%-га кошкондо азыр 5700-5800-ге көтөрүлүп кетти ушул учурда. Өздөрүнүн эмгек стажына, категориясына жараша кээрки алдыңкы бизде алган айлык акы алгандар 10 000 сом дегенде айлык ала барат. Театр кызматкерлери менен катар эле 2021-жылы китепкана кызматкерлеринин да айлык акысы 50%-га жогорулаган. Өмүрүнүн 20 жылдык убактысын китепкана тармагына арнаган Светлана Ибрагимова жаңыдан иштеп баштаганда 360 сом гана айлык алчубуз дейт. Андан бери китепкана тармагында бир топ жаңылануулар болуп, заманбап талаптарга ылайык өзгөрүүлөр болгон. Албетте бул айлык акысы да стимул берет. Андан биз баягы жаңы иштегенде мен 20 жыл мурун ушул жерде иштеп баштагам, анда айлык акыбыз 360 сом болчу. Анан улам бир аз көбөйүп отуруп, азыр 11 000-дин тегерегинде болуп калды. Ушу айлыгыбыздын азына карабай, кесибибизди сүйгөндүктөн ушул жерде иштеп жатабыз. Ушу окурмандарга кызматыбызды көрсөтүп. Аман Токтогулов атындагы Талас облустук китепканасынын негизделгенине быйыл 30 жыл толду. Андан бери китепкана тармагы бир топ алдыга жылып, азыркы учурда китептерди электрондоштуруу иштери жүргүзүлүүдө. Белгилей кетсек, Аман Токтогулов атындагы Талас облустук китепканасынын фондуна 116 236 китеп бар. Ал эми окурмандарынын саны 17 000-ди түзөт. Айжамал Байырбек кызы, Бакыт Жамакеев, Тилек Жоламанов, Талас шаары.